Жақсы, Камал жаса. Төске жасағалы алмасың ба? Жақсы. Жақсы. Мо қолды байлайбыз, Молды қолды байлайбыз. Оны давление түртіп, сен де түрте башла. Түрте башлайды. Мына қол мо жерге келгенде қолды төшке тартабыз. Мо жерде қара, бұт мұндай тұра, мо жерде мына оп! Жамбасқа жасайсың. Қана көрсетші, тақ қылып. Қолды байлайбыз, біз мұндайынан түрт. Içine екіншісін. Түрт, бұтты мұндай қой. Birinci razminkadan başlayıyoruz. Andan ıkmalarda göstertüden anan hakkında nagurskaya koşuyoruz. Jintiktayız da. Негізі bu Тукбай Тайғараев Жалабаш шаарындагы аймактык башкаруу. Бул жерде 2 школанын балдары машыгат. Шаардык балдар спорт мектеби менен Аратбек Санатбаев атындагы спорт мектебинин балдары машыгат. Анан машыгуу эртең саат 10-да 4-тан 6-да. Бул 6-дагы балдарыбыз бүгүнкү күндө U15 деп коет. Анан кадеты деп коет. Бул 15 жашка чейинки балдар бар, анан 17 жашка чейинки балдар бар. Булардын жакында Кыргызстандын биринчилиги болот. Эгер аны уткан болсо, булар Азияга мирге жолдомо алышат да. Ошон үчүн ошого даярдык келип турат. Ошону силерге моундай кылып айтты да. Азыр моуну кармайбыз, кармадык. Колду колуңа кой. Койгону далга кой. Койгону моуну мындай басабыз, турабы мындай кылып. Моуну ылдыгы жакка түртүп туруп, мына ушерде моундай кылып отурабыз. Түшүндүңөрбү? Бу кыргызча айтканда тизеге отуруп чабуу, орусчасы с колена деп коет. Ошо адам түртүшүп атканда, түртүп атканда өзүнүн инерциясы менен отура калганда ал өзүн учканга мажбур болот да. Бизге азыр могу Кыргызстандын чемпионатына даярданганга Айбек мырза бир карап койсоңуз, чемпионатка даярданганга да бул жигит өзү атасы Москванын жараны, Москвада окуп, ошокто тарбия алган, Спарта деген школада машыккан, Московской областынын жаштар арасында чемпиону. Бүгүнкү күндө ушу биздин балдарды атасы ушул жерден төрөлүп өскөн үчүн жанагы мекенчилдик кинди каны тамган жерден башталат дейт эмеспи? Ошондой как мекенчил уулу катары биздин жигиттерге жардам берип, чемпионатка даярдап атат. Күрөшүп атабыз, Күрөшүп атканда мага руку синжип турчу. Колдаштан иштейбиз, колдаштан иштейбиз, мына колдаштан мына могу бүтүп келатканда оп, балга өтүп кетебиз, туурабы? Кана ушуну жасайбыз. Колдаштан иштейбиз. Оп, колун сунганда перевод кылабыз. Оп, балга. Негизи спортко келген адам саяпкер катары билсе да болот. Бирок мондай учурлар көп бар. Кээ бир балдар физически даяр, готовый келет. Таланттуу, бирок жалакай, эмгекчил эмес, адеп аклагы начар учурлар болуп калат да. Кээ бир бала физически слабый келгенде жош момун келет. Анан бирок адеби, аклагы, анан эмгекчил балдар келип калат да. Биз көбүнчө басым жасайбыз, мындай адептүү, аклактуу, эмгекчил балдар бул чоң результат жасат. Ама кээ бир мындай таланттуу болгон менен эмгек кылбаган жалакай балдар, алар баары бир определенный учурдан кийин эмгектенбей калат. Анткени спорт көп эмгекти талап кылган нерсе. Эртең өтүп зарядка алыш керек, эки мал машыгуш керек. Бул деген күнүнө 5-6 сааттан сен спортко убактыңды бөлүшүң керек деген нерсе да. Ушу келгениме 5 жыл болду. 5 жылдан бери ушу залда машыгып келдим. Ушу да көптөгөн ошо ийгиликтер багындырып, ушу Акжол Махмудовдо чемпион болуп, олимпийский чемпион болуп, ушундай чемпион болгум келет. Ошо келечекте ошо Кыргызстандын желегин желбиретип дүйнөгө таанытсам дейм. Ошо мындай жолуман Акжолдордо чемпион болгум келет. Мен да ошо дүйнөнү ошо таанытып Кыргызстанды. Залды калтырбай, кечикпей, агай айтканын кылып, ошолорду кылса кылтам ошолорду. Дүйнөнү дүңгүрөтөйүн деп спортсмен болоюн дедим. Ал маселе могу Америкада атайын мектептер бар да. Мектептерде балдардын баары эле математик же болбосо физик болуп кетпейт да. Мектепте балдардын жөндөмүн аныкташат. Мисалы кимдир сүрөткө кызыгат, кимдир музыкага кызыгат, кимдир волейболго кызыгат, кимдир күрөшкө кызыгат, акробатикага кызыгат, же болбосо кимдир географияга. Ушундай да, ошондой өзгөчөлүктөрүн аныктап, ошо балдардын ошо тармагын өстүрөт да. Анткени ал ошо тармакта эртеңки күнү көп муңдарга, же болбосо ошо мамлекет көп салым кошуп берет.
Мисалы күрөшкө биз жакшы баланы аныктап алган болсок, ошого мамлекет тарабынан, өзүбүз тараптан көңүл буруп жакшы караган болсок, эртеңки күнү олимпиаданы уткан болсок, кыргыз эл үчүн чоң сыймык да. Ошон үчүн мен ойлойм, балдардын таланттарын аныктап, ошого карап биз мамиле кылсак, кыргыздын мырза жигиттерин өстүргөнгө мүмкүнчүлүктөр чоң болот. Мынантип эле неме кыла бербегиле. Мына бирөө келди, экинчисин чыгыш керек мынантип. Кимди кылат? Пошли руки снизу иштеш керек. Пошли, иштегиле. О, жакшы. Руки снизу, үстүтөн карма, руки снизу. Колуңарды эки кол тең кимди салмай. Ичиңи жактыраак алып кел, ичиңи жактыра. Мына кое бердиң, көрдүңбү? Эмнеден сен кое бердиң? Колуңа ошон үчүн кое бербеш керек өзүң. Колуң мында иште. Ошон үчүн мындай борьба болбойт. Мына. Жакшы. Түртпө. Колуң алдына сал. Жалал Абад шаардык спорт мектебинде 25 машыктыруучу иштейт. 7 административный управление. Спорттун 9 түрүнөн машыгышат. Эң негизгиси биз олимпиадалык спорт биздечи. Футбол, баскетбол, эркин күрөш, грек-рим күрөш, самбо, карате, волейбол, баскетбол дегенде. Ошентип биздин спорт мектепте 750ден ашык бала машыгат. Азыркы турган жерибиз Тайгараев аймактык округу. Бул жерде 2 спорт мектептин машыгуучу иштейт. Мына көрүп турасыңар, азыр экөө иштеп атат. Бул аймакта бир 200ден ашык бала машыгат. Эң алдыңкы спорт залдардын бири. Бул жерден баарыңызга белгилүү дүйнөнү уткан балдар чыккан, Азияны уткан деген балдар чыккан. Бул жер аңарга белгилүү күрөш азыр спорт номер 1 болуп атат. Мына Акжол Махмудов, Жоломан Шаршенбеков, Айсулу Тыныбекова, Эрназар, Ахматалиев дегендер жакшы дүйнөгө аты чыккан, олимпиадада призер болуп атат, дүйнөнүн чемпиону болуп атат. Муну жаш балдар ошолорду көрүп, ошолор болоюн деп агым жакшы келип атат күрөшкө. Бул мына экинчи залга келдик. Бул жерде эркин күрөш боюнча машыгат. Өнүгүү спорт залыбыз. Бул жерде бир ишкердин жардамы менен отурабыз. Ал ишкер бизге эч мындай арендасы жок. Таза патриоттук сезим менен мен жаш балдарга менден болгон мамлекетиме жардам деп ушул жерде бизге бекер берген. Биз светине өзүбүз акчасын төлөйбүз. Калганы бүт бекер бул жерде. Бул залда мына өзүңөр көрүп тургандай 2 коверубуз бар. Эми ийгилигин айта кетсем, бул эркин күрөш акыркы жылдары Жалал Абад областы, анын ичинде Жалал Абад шаарындагы биздин мектеп жакшы ийгиликтерге жетип келүүдө. Былтыр эле мына бир жигитибиз, ушул мектептин бир окуучубуз Бишкек шаарында чемпионат Азия болгон, баарыңыздарга белгилүү. Ошол жерде 3кө күрөш утулуп калды, 5-орунга жетишти. Бул деле болсо биздин мектеп үчүн чоң сыймык. Ошо эркин күрөш акам алып келип калган, ошо күрөшкө мурда күрөшүп кийин жүргөн үчүн. Анан ошо Эрназарга окшоп дүйнө чемпиондору болгум келет. Көп жака чыктым, чет өлкөлөргө. Казакстан, Өзбекстан, Россия, Дагестан, Чечня. Ошол жакка барып Казакстандан медаль алгам, Өзбекстандан медаль алгам. Балдарга айтып кетерим, урматтуу балдар, кыздар, жаш жеткинчек, спорт менен ар дайым машык кыла. Спорт бул ынтымактын белгиси дейт, достуктун белгиси дейт. Ана мына спорт менен машыксаңар, мен ар дайым айтам, мына могул жерден патриоттуулук сезим болот. Бири-бириңер менен мамиле болуп, интернационалдык мамиле болот дегенде ар улуттун балдары бар бул жердечи. Анан эң негизи ден соолугуңар чың болот.